кесипкөй жана коомдун кызыкчылыктары үчүн кызмат кылууга. Президент Садыр Жапаровдун бүгүнкү кайрылуусу өзүнүн мурунку кесиптештерине салыштырмалуу кыскалыгы жана нускалыгы менен өзгөчөлөндү. Ал эми анда козголгон маселелер эң ириде актуалдуулугу менен көңүлдү өзүнө бурат. Айрыкча улуттук баалуулуктар жана ал камтыган маданий мурастарды, салттуу үй бүлөлүк мамилелерди, эне тилибизди өнүктүрүү жаатына белгенгендер ар бир кыргызстандык үчүн компас болуп калмакчы. Антча да буга чейинки ачуу тажрыйбалардан чоочулап калган коомчулук арасында ушул айтылгандар жүзөгө ашабы же ашпайбы деген күмөн саноолор жок эмес. Азыр мамлекеттин тилин абалы өтө жакшы эмес. Негизи мамлекеттик тилге көңүл бөлүү жок эсе. Мамлекеттик кыргыз тил мыйзам боюнча, мамлекеттик тил боюнча мыйзам иштебейт. Ошон үчүн мамлекеттик тилге ошол мыйзамды иштетип дагы күчтөндүрүш керек да. Чынында эле кабыл алынганда 30 жылдан ашык убакыт болгон мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам алигиче турмушубузга терең сүңгүп кире электигин моюнга алуу керек. Мунун кесепетинен ал жерден кыргызды дүйнөгө тааныткан акындык, төкмөлүк, манасчылык өнөрлөрү жоголуп кетүү коркунучуна кептелген. Бактыга жараша ата бабалардан калган бул баалуулуктарды бартагандар, бап эстегендер бар экен. Алардын жана таланттардын күчтөрү менен сыны бузулбай сакталуу. Андыктан кайрылууда аларды өнүктүрүүгө олуттуу маани берилиши тегин жерден эместир. Бекеринен айтпаса керек, төкмө келсе төр бошот депчи. Төкмө акын ошол жүрөгүндө, дилинде, оюндагы нерсени бар ушул элдин жашоо шартын, жакшылыгын баардык нерсесин көз элегинен көрүп туруп анан кийин төккөн да. Ошон үчүн бекеринен айткан эмес. Ал эми манасчылык болсо ошол биздин ошол басып өткөн жолубуздагы, тарыхыбыздагы ошол мекендин ыйыктыгын, бийиктигин коргоодогу биздин элибиздин түпкүлүктүүлүгүн, ошонун баатырдыгын, ошол кадимкидей эпоско кошуп, мына бүгүнкү күндө мына Манас эпосу дүйнөдөгү мындайча айтканда эң чоң баян деп айтсак болот да. Бул эч качан биз тана албайбыз. Бул эми мен ойлойм, ушу президенттин ушундай бүгүнкү кайрылуусу ушул мезгилдин бир учурда ушу бышып жеткен маселеси деп ойлойм да. Бабалардын баалуу мурастарын, каада салттарын алып жүрүшөрдүн арбын экендигине карабастан, өз ичине ушул өтө маанилүү атрибуттар камтылган улуттук идеологиябыздын алсыздыгы албетте алга өнүгүүбүздүн толук кандуу болбой келгендигин кабарлайт. Тескерисинче мына ушуларга көз салып, аларды эл аралык аренага алып чыгуу менен журтубуздун уюткулуу экендигин жана ал аркылуу кийинки муунду туура тарбиялоого жооптуу мамлекеттик катчылык институтунун жоюлуп калгандыгы таптакыр эле акылга сыйбаган көрүнүш. Илгертен бери келаткан кыргыздын өзүнүн идеологиясы бар. Ошол идеологиянын түп нускасы менен кайра жандандырыш, кайра ишке алып чыгыш, ошолордо ар бир салттык программаларды киргизиш бул өтө жакшы. Анткени улут өзүн таанып билип, азыркы муундар, жаштар өздөрүн таанып билгенге өтө жакшы мамиле болот да. Бүгүн өлкө президенти кол койгон Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясында белгиленгендей идеология, таалим тарбия, жарандык коом менен өз ара кызматташуу, этностор жана конфессиялар аралык ынтымакты бекемдөө кайрадан киргизилген мамлекеттик катчынын функцияларынан болмокчу. Эксперттердин пикирлеринде мындай аракет аркылуу экономика менен социалдык өнүгүүнүн тең салмактуулугун камсыз кылууга мүмкүн.